жылдын январь айында Алып Осмонов атындагы улуттук китепканада кафедранын мүчөлөрү тегерек стол уюштуруп, онлайн режимде кереге кеңеш өткөрүштү. 2021 жылдын апрель айында Атабейит мемориалдык комплексинде Касым Тыныстановдун 120 жылдыгына карата Ачык асман астындагы ачык сабак аттуу иш-чара өткөрүлдү. Бул сабак өмүр жана өкүнүч аттуу спектакль менен коштолуп, университеттин сахнасында жыйынтыкталды. 2021 жылдын июль айында Ысык көл жождор аралык Ысык көл кештери 2021 аттуу жайкы эс алуудада кафедранын мүчөлөрү өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтө алышты. 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан кереге кеңеш уюшулуп, кафедранын мүчөлөрү, доцент, филология илимдеринин кандидаты Жумагул кызы Айнура жана улуг окутуучу Осмон кызы Жылдыз ардак грамота менен сыйланышты. 27 сентябрда Улуттук филармонияда болуп өткөн Жаркын келечекке жол аталышындагы улуттук форумда Айкөл Манас аттуу хордук кафедранын окутуучулар курамы толугу менен филармониянын чоң залында жогорку деңгээлде аткарып беришти. 29 сентябрда Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Айнуру Алтыбаева менен биргеликте парламент радиосуна кафедранын доценти Исмаилов Асанбек менен окутуучу Сооронбаева Зарина Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү тууралуу интервью берип келишти. Иса Ахунбаев атындагы медициналык академиясында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамынын кабыл алгандыгына 32 жылдыгына карата жарыяланган айлыктын жыйынтыктоочу салтанаттуу иш-чарасында Исхак Разаков атындагы КМТУнун Кыргыз тили кафедрасы жигердүү катышкандыгы үчүн ыраазычылык кат жана окурмандын китеп текчеси китеп сериясы менен сыйланышты. Эл аралык Нурборбор чыгармачылык академиясы менен биргеликте жаш акындардын ырлары окулуп, дили бир адамдын дили агарат, жан дүйнөнү бириктирет адабият аттуу театрлаштырылган поэзия кечеси болуп өттү. Бул кечеде кафедранын окутуучулар курамынын аткаруусунда Чыңгыз Айтматовдун Ысык көлдү сагынуу аттуу ыры көрүүчүлөрдүн көңүл чордонуна терең орун алды. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан бекитилген программанын негизинде Кыргыз тили кафедрасынын жалпы жамааты студенттер менен биргеликте Дубал гезиттер көргөзмөсүн уюштуруп, мыкты деп табылган эмгектердин ичинен Өмүр жана өкүнүч спектакль үчүн диплом менен сыйланды. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.